узилер жок, биз уул күтүп эле жүргөнбүз, капысынан кыз болуп калды. Бир уул болуп калды. Бирок барыр менен кийин уул келди да. Сиз кызыктай аял экенсиз. Баягы эркектер бар, сөгүнүп, жинделик кылып, сен кыз төрөдүң деп. Ушундай десе эмне кылмаксыз? Мен жолдошум менен аябай мага эме билдирбей көп нерсени секретничтетип сүйлөшөт экен. Эртелеп өтүп кетти. Жашадым. Мен турмушка чыкканымда көрбөй калды да. Аябай кыйналып жүрдүм. Бирок айла жок экен. Турмуш тизмектелген көп нерседен турат. Тизмектин арасында жакындарыңдын, асылдарыңдын орду өзгөчө. Кыйшайсаң түзөп, кемчилигиңди толуктап, кубансаң кошо кубанып, ийгилигиңе жетин албай, айтор дайыма жүрөгүңдө жашап келет. Алар бар, баары түгөл, бактылуусуң. Менин асыл адамым долбоорунун бул жолку коногу маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу ырчы Гүлнар Айым апасы менен мейманда. Бала, бул ата-эне үчүн теңдешкис байлык. Ата, бул асказоо тиреги. Апа, бул мээрим булагы. Жашоонун көркү асыл адамдар менен. Алардын камкордугу, ченеми жок сүйүүсү, келечекке болгон үмүт тилеги, максаты алдыга жетелейт. Аргымак минип, ааламды ашып, ак бата менен бийиктикке умтулуп, ийгиликке жеткирген менин асыл адамым. Биздин үй бүлөдө Гүлнара кызым 5-чи кыз. 5-чи кыз болгондуктан биз 4 кыздан кийин эле ушу аябай уулду эңсеп, уул күтүп турган чагыбыз эле. Анан Гүлнара төрөлүп калды 77-чи жылы эле. 77-чи жылы 10 май. 10 май күнү болчу, анда узилер жок, биз уул күтүп эле жүргөнбүз, капысынан кыз болуп калды. Анан менен, конечно, төрөлгөндө эле кыз деп коебуз, бирок 40 кыз болсо деле жакшы көрөсүң, чамбайсың дегендей. Бирок мен уулум жок болду да, уулум жок болуп калат окшойт деп настроение болуп жашымда. Анан роддомдо жатып, температура болуп, анан көөм келсе да сүйлөбөй ушундай болдум да. Анан Кыз болуп калды деп капа болуп. Кыз атасы болсо, сен кыз болуп калды деп капа болуп атасың, кызымды чанып атасың деп, кызымды жакшы кара, мен оны уулга бербейм деп атасы ошентип калды. Канча пайгамбарларыбыз өткөн, пайгамбарлар заманында ушул бир пайгамбарыбыз дагы картайганда уул сураган экен да Аллахтан. Уул сураганда кыз берген экен Аллахым. Кыз бергенде түзмө-түз сүйлөшүп турган пайгамбарлар, ey Аллахым, сен мага уул сурасам кыз бердиң дегенде айткан экен. Сага мен уулдан артык кыз бердим деген экен. Ошон үчүн биз дагы Кудай кааласа кызыбыз уулдан артык кыз деп жакшы көрүп чоңойттук. Мен 27 жашта элем. 77-чи жыл 27 жашта элем. Анан атасы айтты, кызыңыз ушинтип капа апама. Дайым кыздардын атын өзүм койчу элем да, атасы менен кеңешип. Анан кийин сүйүнүп, мындай ат коебуз деп, анан буда уулга таап эле, ат деле таппай эле капа болгон бойдон эле отуруп калыпмын. Анан апам келип, сени кызың короого батпай кеттиби? Деп анан будан мурунку кызым Динара эле, Динаранын сиңдиси Гүлнара болот деп анан апам коюп берген.
Ошон үчүн тайненин кызы болуп калган. Ат коюп анан менин кызым бул, мен ат койгонмун деп барса эле жакшы көрүп алып калам дейт эле да. Анан кетпейм деп ыйлачу. Ошондо эле чаңды жаман көрүп, тазалыкты жакшы көрөт эле кичинесинен эле. Менден кийин ул келди. Адылбек деген иним бар. Адан кийин аны дагы ошол илиме шерик болсун деп, жакшы тилек менен дагы улга шерик болсун деп апам тилек кылганда дагы кыз болуп калды. Азыр менден кийин ошол инем, анан сиңдим Мунара бар да. Бир ул болуп калды. Бирок баары менден кийин ул келди да. Бир жашка жете эле тили чыгып баштады. Анан бир жашка жетип жетпей басты. Анан бир жашка чыкканда эле дай деп тили чыкты да, орусча. Анан коңшуларыбыз орус жок, үйдө эч ким орусча сүйлөбөйт. А бул өзүнчө эле дай деп тили чыкты. Анан күлдүк, бул орусча тили чыгып калды деп. Анан кийин жөрмөлөп эшикке чыкканда мындай жер үйдө жашачубуз. Эшикке чыкканда эле, үйдөн эшикке чыкканда эле, анан кийин колун жерге койбой жөрмөлөгөндө. Анан ошол жерден тапчканы колуна илип алып, колуна тапчканы кийип жөрмөлөчү да, колун чаңга койбочу эле. Эч кимде ошо 1 жашта элечи. Анан кийин өтүп калдым деп анан күлүп, бу чаңды билбесең эмне жаш бала кете бербейби? Балдардын баары эле чаңды жөрмөлөп кете берчү. Бул башкача экен, өзгөчө экен деп күлүшчү көргөндөр. Анан атайлап барып туруп, эмне дейт экен, колуна кийген тапчканы алып койчу элек да. Не дейт экен, кана жөрмөлөйбү экен дагы деп. Десе жерге такыр колун койбой, дай деп тура берчү да. Анан берип койсо кайра кийип алып жөрмөлөп кетчү эле. Балалыктын эң таттуу мүнөттөрү бул окуучулук күндөр. Мектепке барам деп дегдеген кыялдар, А деген арипти үйрөнүп, алгач калем сапты кармап, дептерге жазуу ошол кездеги бактылуу мүнөттөр. Мектепке барарда эсимде, ошо бир кийим кылганда мектепке барарда атам дагы, апам дагы кошо алып барып кийинтиришкен, өзүнчө сүйүнүп, кандай болот экен деп экөө чогуу сонун кийимдерди алып барып, анан 1-класста мектепке барганда эми аябай чоң көрүнгөн да, Ош шаарындагы номер 17 эң бир жакшы гимназия мектеп болчу, ошо Гагарин мектеп. Оштогу эң бир кыйын жакшы мектептердин бири эле, ошого баргам 1-класста. Аябай мага 3 этаж мектеп болчу, 3 этаж мага ушундай чоң здание көрүнгөн да. Азыр барып көрсөм мага мындай кичинекей эле көрүнөт да. Ушунчалык чоң көрүнгөн мектеп. Ушул жерде окуйт экен деп сүйүнүп, окуучуларды көрүп, эжекелерди көрүп, жана 1-күнү сентябрда болгон майрамды көрүп, аябай бир толкундануу сезим болгон. Ошондо эжеке менен таанышып, эжекебиз 2 ападай болуп бизге окутуп, ошол күндөр мындай элес булас эсимде. Ошо 1-класстагы эжекем аябай катуу строго эле, ошо не то жазса колубузга урат эле, ошол урганы эсимде да дагы элечи. Азыр эч ким урбайт го андай, ошол убакта бизди ушинтип урчу эле. Барганда эле бул өзү жашынан эле ошо ткан эле да. Жакшы окуп, жакшы мектепке кызыгып, эч мектептен калбай, эрте туруп даярданып, бантиктерин такмайынча бүгүнчө кете бер десең да кеч туруп калганда ынабай жасанып, ткан кийинип анан барчу эле мектепке. Шок болчумун кичинекей кезде эле. Тентекти кылып, кеде сабактан чыгып алып, түз кел үйгө десе түз келбей, достор менен. 1-класста койбай, эжемдер менен, эжемдер да ошол мектепте окучу да. Кетип атканда кош алып кетчү, анан келип атканда кош алып келчү да, мени карап, күтүп. Анан ошо 1-класстагы эжемдер барып алып келчү, анан 2-чи, мен 3-класстан баштап өзүм келип калчумун да. Ошол убактарда бир аз шоктук кылып, анан сабактан чыккандан кийин кыздар менен өзүбүзчө кетип атып, жолдон суу көрсөк киринип жолдочу. Бир жолу ошентип мектептен чыкканда ошо Кыргыз драм театры бар, школа Гагаринанын жанында, ошол жерде бассейн бар да. Ушундай күн ысып кетти, анан бассейнди көрүп калып кыздар менен баскыла киринебиз дедик. Макул кеттик деп, анан ошол жерде эле чечинип киринип атсак, эжем көрүп калды да.
көрүп, анан ушу эжемди көрүп аябай корктум. Мени урушуп, сен көчөдө кирип жүрөсүң деп мени кийинтип анан үйгө алып барган. Мына кызыңыз көчөдө бассейнде кирип жүрөт деп айтканда аябай ошондо эме аябай катуу урушкан да. Экинчиде ошо дагы бассейнге чөткөзүп, анан ошондон кийин коркуп түшпөй калгам. Музыкалык мектептен мугалимдер келип, мектепте кыдырып жүрүптүр. Мындай таланттуу кыздарды издеп жүрүптүр да. Келгиле бизде музыкалык школага набор болот, таланттуу кыздар керек деп. Бир күнү мектепке келсем эле, Гүлсара Кадырова деген эжеке ушинтип кыздар тандап жүрүптүр. Анан мен сабакка келсем, мына Гүлнара аябай сонун ырдайт. Гүлнара деп эле мени тааныштырып калышты. Анан макул деп слухум текшерди. Бүт эмелерди жасасам, мен резко эле кайталап баарын жасап койсом, слухуң аябай күчтүү экен кызым. Кел музыкалык мектепке оку, мен сени өзүм окутам деп калды. Анан кандай инструмент ойнойм десем, мага инструмент көтөрүп келиптир. Анан футлярдан ачып көрсөттү, кыяк экен да инструмент. Кыяк аспап экен, анан карап туруп эле макул ойнойм дедим. Анан андай жүрдү, анан өзү алып барып мектепке мени жаздырды эжекечи. Эжеке анан мени ээрчитип алып, жүр ата-энең менен сүйлөшөлү да, анан мен экөөбүз эжекени ээрчитип алып, анан үйгө алып бардым. Барып апа менен атам менен сүйлөшүп, кызыңыздар өтө мындай эме экен, таланты бар кыз экен, аябай жакшы, эгер окуса Кудайым буйруса келечеги кең болот бул кызда. Рухсат бериңиздер, мен өзүм окутам да. Анан ошол музыкалык мектепте окуп калдым да, 3-класстан баштап. Бирок чындыгында кыйынчылыктар болду. Эки мектепти алып кетиш кыйын болду мага. Мисалы түшкө чейин жөнөкөй мектепте окусам, түштөн кийин школага барам. Ал жактан да толтура мисалы тапшырмалар берилет, үйгө барып заниматься этем. Кыякта ойнойм да. Үйгө барып кыяк ойнап атсам, эжеңдер урушат, мен эй кыйкылдатпай барчы нары башта отурдуң. Чыгып кетчи комнатадан депчи. Ошентип кыягымды көтөрүп алып, бул комнатага кирсем, бул эжем чык дейт, бул жака кирсем, сен барып уйкуңду бузатасың, чык дейт. Ошентип жүрүп өзүм акыры көчөгө чыгып алып ойночумун инструментти. Ошентип өзүм мени занимация эт, нотаны үйрөн, сен бияка кыл деп деле айтпачу. Мен өзүм менен өзүм занимация этип эле, өзүм аракет кылып эле музыкалык мектепке барганда футлярды көтөрүп барам да. Автобуска чыкканда футлярым менен же батпайм, же адамдар жини келет, эмне деген чемоданды көтөрүп аласың, жылчы деп түртүшөт мени. Ошо футлярымды көтөрүп алып, бүт каттачым да. Мисалы сабакка да көтөрүп барчым, сабактан чыгып музыкалык школага барчым. Ошентип эки мектепке успевать этип, өзүмдүн аракетим менен барып ошону мисалы 8-класска чейин окудум да. 5 жыл бүтүрүп, бирок ошол 5 жыл ичинде дагы конкурстарга катышып, дайыма грамотасыз келбейт элем. Бишкекке чейин республиканский конкурстарга катышып, телевидениедан уже кичинекей кезиме эле түшпөйт элем. Оз комуз ойнойт элем, кыяк ойнойт элем, ырдайт элем. Мектепте кандай бир конкурс болбосун, дайыма активдүү катышып, мындай эми активдүү элем да ошо мектепте эле. Кийин анан баягы кесип тандоодо мага кыйынчылык деле болгон жок, потому что менде уже фундамент бар болчу да, музыкальный часть боюнча кетем дегенчи. Анан ошо кичинекей кезимде эле ырчы болом деп кыз брактоо чыкканда мен уже бар жокту унутуп койчумун да. Кыз брактоо концерт болуп телевизордон чыкканда ошо түбүндө отуруп, кошо ырдап, кошо бийлеп, кошо отурчумун. Анан бир күнү отурсам эле кыз брактоона кыздар керек деген эмени рекламаны көрүп калдым. Ошодон кийин менде уйку жок болду. Барышым керек, алышым керек деп өзүм бардым. Биринчи тур болду, экинчи тур болду, ошондон өттүм. Өткөндөн кийин анан айта албайм үйдөгүлөргө эмне дейт депчи. Анан келип атама айттым. Ата, мен кыз бракка кабыл алындым. Мени уже чакырып атат, скоро репетиция башталат, ушундай десем. Анан атам айтты, кызым деди, мен ушу сенин кичинекей кезиңен сени колдойм, ошо творчествоңду да колдойм. Сен Кудайым буйруса Кыргыздын мыкты ырчысы болосуң, мен сага ишенем деп атам өзү эме кылды. Ошо кичинекей кезинде музыкальныйда окуп атканда деле атам чет жакка көп барчу жумуш боюнча. Ошондо эле мындай музыкалык аспаптарды алып келчү да мен үчүнчү. Ошол аккордеон, балалайка, бүт үйдө инструменттер бар эле, комуз үйдө өзү дагы ойночу. Ошентип өзү музыкага жакын болгондуктан мени эң биринчи колдоочум атам болду да. Атам поддержка кылып, кыз бракка киргенде дагы апам бир аз каршы болду. Эми кыз киши кандай болот, эмне ырдабай эле койбойсуңбу, башка эле кесип тандасаң болот эле деген нерсе болду. Бирок атам мага батасын берип өзү чечимин чыгарып койду да. Ошентип анан кыз брактоона кирип калдым. Балаңды ийгилигин көргөндө эне сүйүнөт да. Айрыкча атасы сүйүндү.
Атасы сүйүнүп, мен кызым үнү коңгуроодо дейт эле да. Мен ушу музыкальныйда окуп жүргөндө айтат элем. Сабак деле жакшы окуса болот эле, эми сабагына тоскоол болот бул музыка дейт элем да. Барбай эле койчу деп десем, атасы экөө бара бер болуп ушинтип окуп калды. Шайырдыгы атасына окшоп кетет. Атасына окшоп кетет. Строгийси жагы мага дебейсиз? Баягы. Үйдү реттеп караганы, аяк биягы тазалыкты жакшы көргөнү мага окшоп кетет. Менден өтөт. Апам айткандай эле, мен көбүнчө мен баягы шайыр деп билишет го. Мен атам өтө шайыр киши болчу да. Өтө башкача, пейли дагы жумшак, ушунчалык кайсы адам тааныса, ошол атам жөнүндө бир да жаман сөз уккан жокмун да. Ушуга чейин ушу атаң ушундай сонун адам болчу, сенин атаң ушундай киши болчу деген жакшы сөздөрдү уган бир адамга катуу сүйлөбөчү да. Бир адамды урушкан уккан эмесмин, катуу да мындай тон көтөрүп сүйлөгөн уккан эмесмин. Ошол шайырдыгы мен атама өзүм окшоштурам да. Шайыр адамдар менен бат сүйлөшүп, жакшы сүйлөшкөнү. Кайсы? Булочка пиширганыңды айтып берсең дейм. Унутуп калдым, сиз айтып бербейсизби? Анан бул баягындай кондитерский пиширганды жакшы көрчү да. Анан мен унутуп калдым. Булочка пиширип калды. Биз анан иштен чарчап келип уктайбыз да эртерээк жатып. Анан уктап атсак эле мен аябай чарчапмын, жыт сезбей калдым. Күйөөм Сергей уктачу да. Анан кийин мурдуна жыт кириптир да, мындай күйгөн жыт кириптир. Шарт деле ойгонуп эле анан чыгып газды караптыр. Караса, газдын алдында уктап отурат экен да. Булочканы салып коюп, печенье болчу апа. Печенье болчу апа. Анан баягылар кара кочкулу болуп эле капкара болуп лист күйүп калыптыр да. Анан баары эле мен болсом, сен күйгүзүпсүң деп кыйкырып ойготмакмын. Анан атасы барып алып караса, күйүп атат экен, түтүн чыгып атат экен. Үй вообще түтөп кеттир, капкара болчу. Мен булочканы салып коюп уктап атат экен. Ошо жердечи. Десем ана кыз атам келип алып, кызым дейт, ана акырын айтат, кызым дейт, анан көзүмдү ачсам, кызым бетин сылап ойготот экен да. Акырын бетин сылап ойготуп атпайбы? Эме духовканы бир карап койчу, кичине бирдеме жыттан атат окшойт. Андай дебейт. Кызым, карачы пиширган нерсең пиштүү экен депмиш. Ошентет дагычы. Эми байком чыксам, кухня вообще капкара түтүн болуп калыптыр да. Атам ошондо дагы бир мындай катуу сүйлөп, кызым карабайсыңбы деген жок да, ошондой сүйлөгөн киши болчу. Жумшак. Атасын эстегенде эле ошону эстеп ыйлап калат эле. Атам мен булочканы, печеньени пиширип күйгүзгөнүмдө дагы мага катуу тийген эмес. Пиштүү экен, карачы деп айткан деп. Менин асыл адамым. Пистолет эркек балдардын оюнун ойночу. Мен көбүнчө апам айтат, сен уже кичинекейинде эркек балдардын оюнчуктарын жакшы көрчүң деп. Ошо мен оюмча эркекти эрчитип келген үчүн да ошондой болуш керек деп ойлойм да. Ошо пистолетти ойночу экенм. Ошо пистолетти айтып, эме кылып, бирок ал ошо өзүм эркектин ойногондорум эсимде жок да, ошо кичинекей маалымда ошондой көбүнчө пистолет ойнош. Машина алып бериң деп эле. Машина. Оюнчук магазинге киргенде машина алдырчу да көбүнчө. Машина, пистолет. Кукла-мукларга эмем жок. Анан атасы менен биз экөөбүз сүйүнүп калчу эле, уул ээрчитип келет экен, уул болот экен эми деп. Эркек баланын оюнчугун ойногондо уул келет аркасынан десе сүйүнүп алып берчү элек да. Каармаганын алып берчү элек. Апам пловду сонун жасайт. Кичинекейинде ушу балдарды жеген, сүйгөн тамактарын жасап берчү элем. Анан жебей койсо кайра башка бөлөгүн жасап берчү элем. Тамак жегенге алиги кыйыктанып, муну жебейм десе бөлөк пиширип берчү элек. Анан чоңойгондон кийин болсо өзү плов жасайт эле, пловду аябай ширин жасап, анан атайын кырмыч тагины кичине астын күйгүзүп калат го, саргайтырып күйгүзүп, ошону жейт эле да, салып алып. Катып калган кырмычыкты жакшы көрүчү элем да. Астын мага коюп койгула дечкем да. Анан эжелери үкөсү айтып калат эле, сен тоюңда каржайт деп. Баланын белеги ата-эне үчүн чоң бакыт. Гүлнара айымдын апасына берген эң алгачкы белеги бул жоолук. Ал жоолукту апам аябай жактырып бир топко салынып жүрдү дейт. Кытайга гастролго барып калды.
Анан мектепте окуп жүргөндө кичинекей белектерди берчү элем, баягы жаш балдар берчү. Кийин анан бул ырдап жүрүп Кытайга гастролго барганда, анан Кытайдан мага аябай сонун жолго алып келди, шаарып алып келди. Помбаркыт. Аябай ошону аябай жакшы көрүп, өтө жакшы көрчүм да ошо жолукта. Анан бир жери тешилгенге чейин салдым да. Тешилгенге чейин салып жүрдүм. Жолуктун качествосы сонун экен деп издеп жүрүп, эң сонун жол кыз бергилечи качественный деп анан бир сонун чоң жолго алып келдим эле. Ошону бир 10 жылдай салды, аябай көп салды да, жакшы экен деп атып. Тешилип калса таштагым келбей жүрдү. Ошол биринчи белегим ба, эми өзүм иштеп, анан алыскы сапардан биринчи белек алганда ошол апам. Калгандары эми мектепте кичинекей белектер болушу мүмкүн. Негизинен эми апама биз мындай көп нерсени айтпаганга аракет кылабыз. Болгон жакшы нерсе бар болсо эле, жакшы нерсе болсо айтып калышат. Эжемдерге деле айтам, апамды настроение кылбагыла, айтпагыла. Эмне кыласыңар? Только жакшы нерсени айткыла деп өзүмдү ушинтем, анан өзүмдү айтып бербейм. Апамды вообще мындай переживать этиргим келбейт да. Мен өзгөчө мындай неме окшойм. Санаачыр ушундай эле жолго Бишкекке машинада чыктык дегенде, самолетто чыктым дегенде деле ушу күтүп отурам да, келдим дегенне. Чала берем. Айтпайм. Мен сен келдиң деп калат. Көбүнчө айтпай барып калат, үйгө кирип калат. Ба переживать этпесин дейм да, анан. Эми ба көп жүргөн үчүн айтпайм. Ушундай эне деген ушундай экен деп бардык эле эне ушундай болсо керек. Сарсана боло берем ошо жолго чыктым десе. Күйөө баламды өз уулумдай эле көрөм. Ар келген сайын белегин берип кубантып турат дейт Сажит апа. Мен жолдошум менен аябай мага эме билдирбей көп нерсени секретинчитип сүйлөшөт экен. Анан акыркы күндөр байкап калдым. Анан Мурзабек дагы, ой, биз апашка көз аябай жакшы сүйлөшөбүз, сенин секреттериң билем деп калат. Акырында алдап сураса айтып берет экен да. Мурзабек менен аябай отношениясы жакшы, сүйүктүү күйөө баласы. Күйөө балам менен өзүм уулумдай эле. Апа деп чаркырап, чайнап, анан өшүп, көрүшүп дегендей. Анан ар көргөн сайын белек, акча берип ушинтип турат. Анан мен айтам, мени эки апам бар деп сүйүнүп, ошентип сүйлөйт да. Анан мен ажыгып алып келгенден кийин мен айттым. Өшкөн болбойт экен деп Гүлнарага секин айтып койдум анан. Айтып койсом, ошодон кийин тартынып эле дагы эле барып өшүп көрүшкүсү келет да. Ата эне менен баланы эч качан ажыратпай, дайыма бирге болсо деп тилейбиз. Бирок айрым учурда жашоонун жазылбаган мыйзамына да баш ийгенге туура келет. Гүлнар айымдын өкүнгөнү атасы эрте бул дүйнө менен коштошуп, кызын өз колу менен турмушка узата албай калганы. Эртелеп өтүп кетти. Ошодон мен турмушка чыкканымда көрбөй калды да. Ошондо аябай жаман болуп жүрдүм. Атамдын кийимдерин кармап, пайма жытачым да. Аябай кыйналып жүрдүм. Бирок айла жок экен. Азыр кадимкидей сүрөттөрүн көрүп, ошол убакта бир мындай клипке да тартылып калбаган экен, бир жакшы съемка кылып калбаган экен деп мындай өкүнөм. Айла жок, бирок атам жөнүндө өтө жакшы адам болчу. Жакшы жактарын сүйүнүп эстейбизге туугандар менен отуруп, анан ушинтип жакшы жактарын кээде ушинтип ыйлап алабыз. Айла жок эми. Ушундай экен. Бирок өтө жакшы адам болчу. Өтө эле жакшы адам болчу. Кыргызда сөз бар, бир көздүү дегендей, ушу бир көздүү дегендей болуп эле ушу бир жагың кем болуп турат экен. Бир колуң, бир көзүң кемдей болуп эле, ар бир ишиңде, ар бир ишти аткарарда, ар бир маселени чечүүдө аттиң болсо мындай, азыр мындай болмок деп эстеп турасың экен. Ошон үчүн тең арып, тең карыгын деп баягы немелердин акылман мынау карларыбыздын айтканы чын эле экен. Ошо тең арып, тең карый албадык. 29 жыл өмүр сүрдүк.
бирок бир жолу дагы мына катары 5 кыз төрөдүм. Бир жолу айткан эмес сен кыз төрөдүң деп. Анан кийин роддомдо жатканымда ушул Гүлнара төрөлгөндө да анан ыйлап өзүмчө ул мага Алла талам ул бербейт экен да, мен уулум жок болот экен да деп ыйлап анан күйөөмө дагы тарынып сүйлөбөй анан мынтип карап эле барың үйгө кете бериң деп келип жатып алдым да. Десем анан жанымдагы аялдар айтты: "Эй, сиз кызыктай аял экенсиз. Баягы эркектер бар, сөгүнүп, жинделик кылып, сен кыз төрөдүң" деп. Ушундай десем эмне кылмаксыз? Бечара кайра бир күндө 3 жолу келип атса, кайра сүйлөбөй коюп атасыз. Деп анан кийин баягылар айнектен келип карап, ой, өтө жакшынакай киши экен деп анан кийин аялдар ушинтип калды. Деди анан өзүмө келип мен айттым, чын эле деп анан кайра өзүм Кудайга шүгүр деп анан тарынбай калдым. Ошентип келген сайын ачу мени кызымды чамбагын, мени кызым Кыргызстанды дөңгөрөткөн кыз болот. Жакшы кара кызымды деп келген сайын ушинтип айтып роддомдо мага дем берип ушинтип сүйлөп кетчү. Атам менин талантымды кичине кезимден эле колдоп, алыскы сапарга кетсе да ошол жактан музыкалык аспаптарды алып келер эле дейт Гүлнара айым. Мага ошо эсимде калган чоң, мага эң билбейм, баягы кичинекей кезимде мен үчүн эң жакшы нерселер бул баягы ошо аспаптар экен да, музыкалык аспаптар. Ошол нерселерди алып келгенде ушундай сүйүнөт элем. Анан баягы совет убагында баягы сонун мороженалар да жок эле го, мындай башкача эле мороженое болчу да. Анан баягы пакетке салынган башкача шоколадный мороженаларды самолеттон кантип алып келгенди ушу самолетко салып, анан апельсиндер жок болчу да Кыргызстандачы. Анан апельсиндерди ошо чемоданга салып, мандариндерди алып келчү да. Анан ошол биз үчүн ушундай сонун жаңылык болчу да. Анан ушу мороженени кантип алып келдиңиз десе, ошо по-моему самолетто морозилкеге койдурганбы, ошо бир жолу мороженое көтөрүп келген да. Анан ушу чемоданга салып, мандарин, апельсиндерди алып келчү. Ал убакта бизде андай нерселер Кыргызстанда жок эле да. Ошондо алып келгенде биз ушундай тамшанып, ошо мандарин эмелерди остиет элек да. Ошо алыс жактан ушундай нерселер көтөрүп келишет эле. Ошолор эсимде калыптыр. Менин асыл адамым. Эне болуш, бул эне болгондо гана билет экенсиң да. Кыз кезиңде билбейт экенсиң, эркелеп папаңа жүрө берет экенсиң. Анан өзүм ошо кызды болгондон кийин көп нерсени түшүндүм. Бала бир эле ооруп калганда канчак биз кыйналабыз. Мисалы, мен кызым ооруп калса түн менен уктабай ошого кыйналып, карап түнү менен. Ар бир дем алган сайын кошо дем алыпчы. Түн менен уктабай кыйналсак ошо кыйналып, күлсөк кошо күлүп, ыйласак ошо ыйлап, канча кыйынчылык болот экен. Ошолорду көргөндө, мисалы мен апам мисалы жетөнү чоңойту да. Мен ойлойм да, жетөнү кантип жетишип, жетөнү кантип чоңойту депчи. Биз мисалы мен бир эле кызымды чоңойткондо канча кийин ооруганда кыйналдым да, мисалы. Ошондо түшүнөт экенбиз эненин канчалык орду чоң экен бала үчүн. Канча эне 7 бала болсо дагы 10 бала болсо да жетишет экен да. Биз ошол жетебиз болсо да кээде бир апаска жетишпей калышыбыз мүмкүн экен да. Мындай убактыбыз мененчи. Ошондо карап эненин жүрөгү канчалык кең экенин, канчалык кыйын экенин, канчалык эне бала үчүн жүрөгүн ушунчалык бергенин ошондо түшүндүм көп нерсени. Гүлнаранын кичинесинде бир ооруганы. Тили чыга элек, кайра ооруганын билбейм, ыйлап атат да, такыр токтобой эле ыйлап атат. Анан уул күтүп жүргөнбүз, дагы төрөйм деген ниетим бар. Бирок Гүлнара ыйлап атат. Акыры басылбай койду, ыйлап атам мен, эмнеси ооруп атканын билбейм. Анан аябай коркуп кеттим. Алла, Кудай, айнанайын Кудай, мен башка төрөбөй эле коеюнчу, ушуну мөлөбөсүн деп мен ошол эч эсимден чыкпайт. Өтө мээримдүү. Анан кийин баягы көк дебейсизби? Көктүгү жок, көктүгү кандай десем, ачуусу тез, көк эмес. Ачуусу тез келип кетип эле адамды бетке айтып коет да. Бул ойлонуп, мына туура эмес сүйлөдүңүз, ушуну айтсам капа болуп кетеби дебейт. Сразу эле бетке айтат. Кимге болсо, мага, кимге болсо.
сразу бетке айтып койгондан кийин мындай көңүл ооруп калабы. Анан кийин сразу билип калып да өзү, билип калып эленен кайра жууп салат да, кайра ошону жуумайынча жаны калбайт. Кудай буйрса жакшы пландар көп. Эми апанын ичиндеги тилегинен биз билебиз да. Апабыз эмнени каалайт, эмнени эметип атат депчи. Анан ошол өзүнүн каалоосу көп жылдан бери каалоосу ажыга барсам деп деген каалоосу бар эле. Ошол ковид башталганга чейин насип буйруп апабызды ошо ажыга жибердик баарыбыз. Кудайга мен чексиз шүгүр барып келди аман эсен. Анан дагы жакшы тилектери бар. Кудай буйрса ошону өзүнө айтпай эметебиз, сюрприз кылабыз Кудай кааласа. Жакшы тилектер көп. Апам оорубасын, биздин жаныбызда болсун, төрүбүздө болсун. Менин асыл адамым. Кудайга шүгүр. Оорубаңыз апа. Бизди жакшы көрөбүз. Дайыма бишиңизге шүгүр. Эреним бактысы балдар экен. Балдар бактылуу болсо, биз бактылуу. Балдарыма ыраазымын. Биз бактылуубуз апа, ушинтип бизди ушул куракка жеткирип, бизге ушунча мээриңизди берип, чоңойтуп, баарыбызды ушинтип окутуп, ушундай даражага жеткиргениңизге биз сизге дайыма таазим этебиз. Бар болуңуз, оорубаңыз, дайыма төрүбүздө болуңуз. Рахмат. Бар болуңуз. Балдарыма ыраазымын. Аллахка чексиз ыраазымын ушундай балдарды берген. Шүгүр Аллага, чексиз шүгүр. О Аллахым, өзүңө шүгүр. Өзүңө мактоолор болсун. Балдарым Кудайга шүгүр, тууган урукка, ата-энеге күйүмдүү ушу балдарымды ушу мен деле тилейм, ушу элге журтка пайдасы тийсе экен. Элге журтка пайдасы тийген балдардан болсун ушу. Элге журтка кызмат кылган балдардан болсун. Үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Ушу неберелерим дагы ушу көзүбүз көргөндө сүйүнө турган балдардан болсун. Ушуну тилейм Алладан. Ушуну сурайм. Өмүрлөрү узун болсун, бактылуу болсун, тактылуу болсун. Жаман сөздөн, жаман көздөн, куклай дооматтан Аллах Таалам өзү сактаган болсун. Оору сыркоодон сактаган болсун. Ушул 5 убак намазымда, түнкү намазымда Алладан дайым ушуларды дуасын сурап, Алладан, Алла өзү коргоосуна алып, Аллага аманат деп ар дайым Алладан ушуну тилеп сураймын. Дегиле эл журтка Алладан ушу сурап тилегеним жакшылык. Эл журтубузда жакшылык болсун. Ушу эл журтка кызмат кылгандар көбөйүп, жакшы адамдар көбөйсүн. Алладан шуну сурайбыз. Рахмат силерге дагы баарыңарга. Амин. Бала, бул ата-эне үчүн теңдешкис байлык. Ата, бул асказоо тиреги. Апа, бул мээрим булагы. Жашоонун көркү асыл адамдар менен. Алардын камкордугу. Ченеми жок сүйүүсү. Келечекке болгон үмүт тилеги. Максаты алдыга жетелейт. Аргымак минип, ааламды ашып, ак бата менен бийиктикке умтулуп, ийгиликке жеткирген менин асыл адамым.